Бүгүн 23-июнга карата дүйнөнү каптаган коронавирус илдети жер жүзүндө 9.071.984 адамга жукту. Маалыматка ылайык илдеттен 471.554 адам көз жумду. 4.499.233 бейтап оорун жеңип чыкты. Оору көп жайылган өлкөлөрдүн башында АКШ турат. Анда инфекция жуктуруп алгандар 2.310.798ге жетти. Андан кийинки катарда Бразилия 1.106.470, Орусия 591.465, Индия 425.282, Улуу-Британия 306.761 бейтап менен турат. Жогоруда маалымат АКШта Джон Хопкинс атындагы университеттин сайтынан алынды. Аталган булак саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм коронавирус катталган өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрликтери берген маалыматка таянып, сутка ичинде бир канча ирет жаңылоо менен вирустун тарашы боюнча статистиканы көзөмөл кылып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков качкындар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Мыйзам 14-майда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзамдын максаты мыйзам жоболорун Конституциянын 6 беренесине жана башпаа негиздеген жарандарды жана качкындарды каттоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына шайкеш келтирүү. Ошондой эле башпаа негиздеп келген чет өлкөлүк жарандардын расмий өтүнүчтөрүн каттоого байланыштуу маселелерди жөнгө салуу үчүн укуктук негиздерди белгилөө болуп саналат. Аталган мыйзамда чет өлкөлүк жарандарды каттоо функциясы калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга таандык болгондугуна байланыштуу башпаа негиздеген жарандарды жана качкындарды каттоочу органдын аталышындагы ички иштер органдарында деген сөздөрдү калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органында деген сөздөргө алмаштыруу каралган. Ошондой эле мыйзамда 4 берене 9 бөлүк менен толукталып, анда адамдарга качкын макамын берүү тууралуу өтүнүчүн каттоодон баш тартууга мүмкүн болгон учурлар үчүн негиздер белгиленген. Алар эгер адамга качкындар жөнүндө мыйзамдарды белгиленген тартипте мурда аны качкын деп таанууда баш тартылса, кайрадан ачылган же жаңы жагдайлар жок болгон шартта. Эгер адам Кыргыз Республикасынын аймагында жасаган оор кылмыш үчүн күчүнө кирген соттун өкүмү боюнча соттолсо, эгер адам мурда качкын статусуна ээ болсо жана өз ыктыяры менен Кыргыз Республикасынан туулган өлкөсүнө же үчүнчү өлкөгө туруктуу жашоого чыгып кетсе, мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Коңшу Өзбекстанда коронавирус илдети менен жабыркагандардын саны күн санап өсүүдө. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 6461ге жетти, каза болгондордун саны 19. Учурда 4450 бейтап оорудан айыгып чыккан. Казакстанда 499 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 23-июнда Казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Костанай облусунда 33, Түндүк Казакстанда 21, Чыгыш Казакстанда 31, Акмола облусунда 21, Чымкент шаарында 61, Павлодар облусунда 21, Актөбө облусунда 25, Түркстан облусунда 22, Кызылорда облусунда 17, Караганды облусунда 53, Жамбыл облусунда 16, Батыш Казакстан облусунда 29, Атырау облусунда 35, Алматы облусунда 14, Нур-Султан шаарында 59, Алматы шаарында 39, Мангитау облусунда 2 адам коронавирус жуктуруп алган. Жалпы 18231 адамдан коронавирус аныкталды. Нусратулла Эрматов 58 жашта. Өткөн жылдын 31 декабрында Баткен облусунун Кадамжай районунда ис-байрам айынан чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Баласы Мадамин Эрматов атасынын көргөн билгендер болсо кабарын билдирип коюуну өтүндү. Биз 6-1 тууганбыз. 6 айдан бери атамды издеп күтүп жатабыз. Кадамжай Рейбине арыз жазганыбыз, алар да издеп жатат. Бирок дайын жок. Биздин божомолубузда ал Кыргыз өлкөсүнүн эле ичинде. Себеби паспорт документтери үйдө турат. Кээ бирлер Бишкектен көрдүк дегендей сөздөрдү айтышат. Бирок өзү такыр байланышка чыга элек. Эгерде атам бизди окуп калса же кимдир бирөөлөр ага айтса, ата кайтып келиңиз, бизге таарынчыңыз болсо кечириңиз дейбиз, деди Эрматов. Кадамжай Рейби маалыматты тастыктап, Нусратулла Эрматов боюнча арыз түшкөн күндөн тартып эле аны табууга тиешелүү бардык чаралар көрүлүп жатканын билдиришти. Сүрөттөгү Нусратулла Эрматовду көргөн билгендер болсо, уулу Мадамин Эрматов ага 0779 55 92 02 номер аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Кадамжай Рейби +996
704 27 64 16 номерине чалып байланышсаңыздар болот.